Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 5 сентябрь 2023 жыл. Мен сіздерге Бишкек шаарынын түштүк тарабы Ак Ордо конушунан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар бул чоң көчө, Гагарин көчөсү жана Абшыратта Рыскулов көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Ушул жерден карайсыздар, бир аз жүрөсүздөр. Абшырматов Рыскулбек көчөсү 13 Деректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден мынакей автобус маршруткалар шаардын бурчунан жүрөт тугандар. Бир аз бассаңыздар ал жак Элмеги менен Алиев, бул жакка эле кетсеңиздер Тагайби, анан ары Ак Өргө болуп кете берет. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип бир чекеден берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Ашырматов Рыскулбек 13 даректе жайгашкан. Көчө тараптан бийик пескоблоктон болгон забор тулгандар, көрүп тургансыздардай дарбаза, ал жагында калитка, түштүк чек арасы мынакей бул кошунанын заборуна чейин болуп калат. Могу жерге чейин. Жалпысынан жердин анты 4 соток тугандар. Видеонун башында айткандай мынакей Гагарин көчөсү менен түз, бир аз түштүктү карай келсеңиздер, оң тарапта үйүбүз жайгашкан. Электр энергиясы бар, суусу бар тугандар. Жолдор орто кеңдикте жана ошондой эле дагы бир жакшы жери үйүбүздүн ары жагынан дагы жакын караганда көчө, жол түшүү планы бар экен. Себеп азыр силерге айтайын. Мынакей бул жагында мынакей чоң мектепке, садикке жана дагы бир ушундай ФАП ушу сыяктуу объектилерге жер ажыратылган. Ошонун чыгыш тарабы түз Гагаринге чейин, бул жак ой тараптагы чоң көчөгө чейин дагы бир көчө түшөт экен. Ошого участоктун батыш тарабынан дагы, чыгыш тарабынан дагы кирип чыга аласыздар. Плюс дагы жакшы жери бул жакта мектеп, садик, ФАПтар ачылса тугандар, бир магазин же ушул китеп, тетрадь саткан дүкөнбү же балдарга жанагындай пирожки сатчу жер кылып иштетесиздерби, иши кылса ушундай бул жерде чоң мектеп, ушундай садик, ушундай объекттер түшөт. Анан эмне ачасыздар, эмне жумуш кылсаңыздар болот, анан өзүңүздөр деле карап көрүп байкап көрүңүздөр. Так, андан ары бул жагында мондай помещение, очокундагы расчет алынган, азыр анда көргөзөм. Жана үйүбүз так 90 квадрат метр, стенасы сокмо, ички тарабы свежий ремонт. Дагы эмне маалыматы? Мынакей мына ушундай үйүбүз. Так, андан ары азыр ички тарабын силерге бир чекеден көргөзөйүн. Бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздардай темирден болгон эшик орнотулган. Окей. Темирден болгон эшик орнотулган. Андан ары кирсек, прихожка. Мынакей кире бериши, түз кирсек, кухня, мынакей. Ракайын орнотулуусу чыгарылган, кургандай мебелдер, түндүк тарабынан терезе, отопление батареялары. Бул жакта отопление котелу жайгашкан, сырттан дагы өзүнчө эшик менен кирип чыга аласыздар. Так, бул кухня менен кире бериш, котел жайгашкан жер, полу кафель. Андан ары бул жакка карай кирсек, мондай коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыздар. Мынакей. Дуалдары обой, полдору ламинат, жана айткандай свежий, жакын каракта болгон жаңы ремонт. Тараптан маалыматын берип баштайын. Бул жакта мынакей бул зал экен. Батыш тараптан катарынан 2 терезе, отопление батареялары и полдору ламинат. Көрүп тургансыздардай ремонт. Документ боюнча айтсак, кызыл китеби колунда, кызыл китеби бар экен тугандар. Кызыл китеби бар. Так, бул жакта дагы бир бөлмө. Түштүк тараптан терезе. Окей. Бул жакта дагы бир бөлмө. Чыгыш тараптан пластик терезе, отопление батареялары, көрүп тургансыздардай ремонт тугандар мынакей. Бул жерде душ жайгашкан. Ракайын суу чыгарып тура, бул жагы душ мынакей тугандар.
Эми қорасына шығып қалған маалыматты бир чекеден берейин. Андан ары эми сиздерге калган маалыматтарды бир чекеден берейин, туугандар. Бул жакта мынакей негизи боюнча очаккана үчүн расчет алынып салынган помещение, пескоблок стенасы, туугандар. Бул мынакей ички тарабы. Төрүнөн очокторду коюп, бул жерден тапчан коюп алсаңыздар деле болгоду. Алган адам өзүңүздөр калагандай, өзүңүздөрдүн табитиңиздер менен, орусча айтканда, вкусуңуздар менен ремонт кылып алсаңыздар болот. Так, андан ары мынакей мен көчөдөгү кошуналар жөнүндө көргөзүп өтүрмүн. Кошуналар, район. Кошуналар деле жакшы дейт үйөсү, туугандар. Үйдүн тышкырында жатканы участоктун батыш бурчунда жайгашкан. Так. Тапчыкан үнү чыкты, туугандар. Башкача ойлоп албаңыздар. Мындай болсо. Так, бул жерде түндүк чегара. Түштүк чегара бул кошуна мынакей. Бул жерге чейин көчө тараптан жана көргөзүм негизинен. Бул жактан бир сыйра айта кетейин дегеним. Батыш чегарасы мынакей бул жерден болуп калат. Туалеттин бурчунан, туугандар. Бүтөр жерден. Анан бул жагы жана айткандай бир көчө болот экен. Азыркы учурда жок, бирок ошо жакын калакта көчө болот түшөт экен бул жерден. Бул жагы мектеп, ФАП, жана башка ушундай объектлер. Ал жагы бул Элимбек Иманалиев. Ылдый жагы бул Гагарин көчөсү, туугандар. Бул үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү. Баасы үйдүн $56,000 сурап атыптыр үйөлери. Анан да сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эситтелдеп калтырам, сону кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Достор менен, группалар менен бул видеолорду сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине жана кимдир бир ошол сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Андан эмес менен коштошом, туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.